Амансызбы көрөрман, Медиа Хаб сіздерге Чехиян борбору Прагадан салам айтат. Мен жанында Бектур Байышбек уулу турат. Бектур өзү Salesforce'то программист болуп иштейт. Биз менен жолугушуу үчүн ал атайын Будапешт шаарынан келдим. Senior developerlerin айлығы уже $5,000 жогору болушат. Айылда эле, кадимкиде эле, өрүп кургатты, бешек мени эле чоң койгонбуз. Мен негизи жаштайман эле IT тармагына кызыгып жүрчүмүн. Бирок эмнегедир ичимде коркуу бар болчу. Ушул интервьюда өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшүп кетем. Балким анча жаңсырга пайдасы тийип калар. Будапешттен канча саатта келдиң? Так, Будапешттен поезд менен 6,5 саатта келдим. Прагага канча жолу келишиң? Алгачкы жолу келишим. Аябай коз шаар экен. Буюрса, ушул интервьюдан кийин башка жерлерге барып айланып көрөм го. Өзүңдүн ошол IT-деги жолуң тууралуу бизге айтып берсең, сен ошо кантип IT тармагына кызыгып калдың? Мен негизи жаштайман эле IT тармагына кызыгып жүрчүмүн. Бирок эмнегедир ичимде коркуу бар болчу. Башка окуучуларда физика же математикадан аябай слабый болчумун. Ошого окууга келгенде мен эмени IT эмес, бизнес окугам бакалаврда. Бирок бакалаврды аяктайын дегенде буткемпте окуп калдым. Ошондон кийин уже IT-ге кирип кеттим десем болот. 2018-жылы негизи окууду бүттүм. Анан дагы 1 жыл Бишкекте окуп калдым. Ошондон кийин Венгрияга стипендия боюнча тапшырып калдым. Алар Кыргызстанга жылына стипендия берип турат. Мисалы, биз окуган убакта бакалаврга 30 места бар болчу. Full scholarship, алар баарын төлөп беришет. Окуду, контрактты, жашаганымды ошол программа боюнча келип калдым. Университеттин аты Дебресен университети. Ошол шаардын атынан эле коюлган. Адистигим бизнес менеджмент болчу. Salesforce тууралуу кайдан билдиң, кимден уктуң дегендей? Salesforce тууралуу мен лицейде чогуу окуган досум бар болчу Польшада. Ал ошо Сейит Байкен буткемпинде, GetForce буткемпинде окуп, окууду бүтпөй эле жумушка чоң бир компанияга жумушка орношкон болчу да. Ошол досум аркылуу байланышып, ошол досум мага сунуштап калды. Ошол Сейит Байкен буткемпте окуп көрбөйсүңбү деп. Анан мен деле ошол эл катары аракет кылып окуп көрдүм. Негизи окууду бүтпөй эле акыркы айында бир чоң компаниядан сунуш түштү десем болот. Salesforce'то программистсиң. Анан сенин ошо милдеттериңе эмнелер кирет? Негизи Salesforce'ун ар кандай тармактары бар. Мисалы, сатуу боюнча колдонсо болот, анан дагы сервис деп коет, кызмат боюнча колдонсо болот, маркетинг жагынан колдонсо болот, медицина жагынан колдонсо болот, билим жагынан колдонсо болот. Өзү ар кандай платформанын түрлөрү болот да. Мисалы, мен өзүм иштеген эле компания, мен өндүрүүчү компанияда иштейм. Алар өздөрүнүн сатуу боюнча колдонушат. Мисалы, башка эле компаниялар менен өздөрүнүн продукцияларын сатуу үчүн ошо бардык продукциялар биздин платформада бар. Ошол эле даныйлар менен башка компаниялар менен бөлүшүп, ким кайсы клиент канча товар алып атат, кайсы клиент бизге кызыктар, биз кайсы клиенттерге өзүнүн товарыбызды кантип реклама кылабыз деген сыяктуу эле ошол бардык процесс ошол жерде жүрөт да. Мен компаниямда эле өзүнүн платформада 2000дей колдонуучубуз бар. Ошону бир 50дей адам контрол кылабыз. Мисалы, девелоперлер бар, администраторлор бар, проект менеджерлер бар. Акшда учурда иштеген белгилүү Salesforce'чу дейбизби? Salesforce'тун дача айтканда ошол жайылышына негизи эле чоң себепкер болгон Сейитбек Усмановдун курсунда канча убакыт бою окудуң? Ушул тармакты өздөрүштүрүш үчүн канча акча жумшадың? Курста 6 ай окудум. Же 5 ай, 6 ай окуп турмун. Акча биз окуган убакта ар бир адам өзү контракт түзөт го дейм. Мисалы, ал мезгилге жараша бир аз өзгөрүп турат. Биз окуган убакта мен айына $250 төлөп турчумун. Студент болуп, Сейит Байкеден өзүм сураган болчумун, мага бир аз скидка кылып бериңиздерчи деп. Анан контракт боюнча мен уже окууду бүткөндөн кийин дагы $1000 төлөп беришим керек болчу, жумуш тапкандан кийин. Төлөп бердиңби? Негизи төлөп берген жокмун, себеби ошол эле буткемпте мен иштеп төлөп бердим десем болот. Себеби ментор болуп калдым. Ошо окуучуларга сабак берип, анан ошол менен өзүм жумушум менен төлөп бердим, мындайга айтканда.
15 окуучуну окутам, ар бир бачта. Онлайн окутасыңбы же? Ооба, мен онлайн окутам. Мен окуучуларым көпчүлүгү же Европадан, же Америкадан болушат. Негизи айтинин тили бул англис тили экен да? Ооба, айтинин тили англис тили аябай маанилүү. Себеби мисалы бир товарды сатканда эле аябай кооздоп, мактап саткандай эле именно жумушка келгенде сен өзүңдү ошондой сата билишиң керек да. Мисалы мен аны аткара алам, буну аткара алам деп. Ошон үчүн англис тили аябай маанилүү деп ойлойм. Англис тилинин негизи мен Бишкекте Ауцада окуп калдым, подкурсный программада. Ошол жакта аябай үйрөндүм десем болот. Себеби ал жакта эч ким кыргызча деле сүйлөбөйт, же мен орусчаны деле жакшы билбейм. Ошондуктан англисчаны ошол жактан жакшы үйрөнүп калдым. Бул жакта деле университетти же бакалавр англисче болду. Жумушум деле англисче. Кыскача айтканда, уже чөйрөм ошону талап кылып калды да. Сен окуп жатканда сенде кандай кыйынчылыктар болду? Анан аларга кантип жеңдиң? Так, окуп жатканда менде кыйынчылыктар ачык айтсам аябай көп болду. Себеби башка бир ааламга кирип калгандай болосуң да. Salesforce мен айтиден деле эч кандай кабарым жок. Себеби мен бизнесин окуп келгем да. Жана айткандай. Ошого кыйынчылыктар платформаны такыр түшүнбөдүм. Ошол убакта бизге үйрөткөн инструктордор десем болот, мугалимдер аябай жакшы үйрөтүштү. Эң жардам бергени мага команда болду. Себеби мен сыяктуу деле башкалар ошо Европада, Чехияда, Германияда бирдеке окуучулар бар болчу, мен сыяктуу эле. Ошолор менен команда менен аябай жакшы аракет кылып окудук. Команда болсо аябай сонун экен да. Мен бир жерде туруп калсам, алар мени тартып кетет. Алар бир жерде туруп калса, мен аларды тартып кетем. Бири-бирибизге жардам беребиз, мотивация болобуз. Ошол чөйрө аябай мени алдыга түртүп койду да. Алардын баардыгы азыр эң алдыңкы компанияларда жумушта иштеп турушат Европада. Негизи IT тармак аябай кирешелүү деп саналат. Кимдир бирөө ошо IT-ге учурдагы иштеген жумушунда айлык аз болгон үчүн дагы өткүсү келет да. Сен иштеген компанияда орточо айлык акы канча? Так, орточо айлык акы жумушчунун тажрыйбасына жараша берилет. Мисалы, junior, mid, senior деп бөлүнөт. Көбүнчө juniorлордун айлыгы $1,500 $2,500 чейин десем болот орточо. Mid-тердин айлыгы $3,000 $5,000 чейин. Senior девелоперлердин айлыгы уже $5,000 жогору болушат. Жумушка кирүү үчүн сен өзүңдү тиги компанияга ынандырышың керек. Чын эле сен ошол жумушка ылайыктуусуң, ошол жумушту жасай аласың. Өзүңдү кантип ынандырасың? Өзүңдү soft skill, hard skill деп коет. Soft skill деген бул баягы өзүңдүн сүйлөө жөндөмдүүлүгүң, адамгерчилик сыпатың, ошону эле аябай баалашат булар. Кийинкиси технический знанияңды карашат. Сен аны канчалык деңгээлде билесиң? Биз берген жумушту убагында аткара аласыңбы? Өзүңдү компанияга ынандыра билишиң керек. Ошол аябай маанилүү. Salesforce'та вакансиялар көп. Себеби вакансиялар көп, немелерде эле конкуренттер аз десем болот. Себеби Salesforce университетте окутпайт да. Башка IT тармактарды, мисалы фронтенд или бакенд, Java, аларды уже университеттен окутуп, ким эле университетти IT тармагында бүткөндөр ошо жумушка даяр болот. Бирок Salesforce'ту эч кандай университетте окутпайт. Үйрөнгөндөр ошо буткемптер аркылуу эле үйрөнөт. Ошон үчүн жумуштар деле көп, ошого жараша тапшырган адамдар деле аз да. Конкуренция аз десем болот. Курсту баштаган убакта каникул болчу, жайда. Мен ошол убакта негизи эмгектенчимин. Жумушта Германияда Макдональдста иштеген болчумун. Ошол убакта жумуштан келип, окууга бир 2-3 саат убактымды окууга бөлүп аткан болчумун да. Демек сен Макдональдста иштеп, анан Salesforce'тогу курсуңду төлөп турсуң, Макдональдста иштегеним. Ал деле аябай мотивация болду. Себеби иштеген жумушчуларды көрүп, аябай мотивация алдым. Өздөрү жактырбаган жумушта, өздөрү жактырбаган жерде жүрүшөт. Алар негизи Макдональдста көбүнчө иштегенде Румыниядан же Польшадан Германияга барып эмгектенген жумушчулар болчу да. Алар деле өздөрүнүн тенесин, үйүнө аябай сагынып, мен деле ойлодум. Өзүм жактырбаган жумушка бир күн келип каламбы, ушулар сыяктуу өз эримди башкарабай жүрсөм деген ой келди. Ошол деле болду десем болот. Макдональдста кандай иш кылдың?
Бургер жасап, кадимки чоң рабочий сыяктуу эле. Эми чоң рабочий деп деле айта албайм, бургер жасап. Бургер жасаганда бирөө бар, ошого жардам берип, баардык эле жумушун алып калдым го мен. Кассада деле иштеп жүрдүм. Кече күнү мен Microsoft'ун офисине барып, ал жакта кыргызстандык кыз иштейт экен, ошонун дагы интервью алып маектештим. Анан Microsoft'то аябай чоң компания болгондуктан жумушчуларга ыңгайлуу шарттар түзүлүптүр да. Сен иштеген компанияда кандай шарттар бар? Негизи Microsoft ал аябай эле дүйнөлүк компания. Менин компаниямдын эле шарттары жакшы. Кандай айына квартирама акча төлөп берип турат. Тамак ашына келгенде айына деле ошо тамак ашка деле акча берип турат. Өзүбүз обедке каалаган тамагыбызды заказ берип алып келип жейбиз. Чай, кофе алар дайым эле болот. Эс алган дивандар деле алар деле бар. Негизи жакшы шарт. Место боюнча өзүбүз негизи офисте каалаган жерибизге барып олтурабыз. Азыр көбүнчө онлайн болгондуктан көпчүлүк жумушчулар офиске келбей эле иштешет. Меники гибридный. Мисалы жарым офис, жарым үйдө болом. Ошон үчүн офиске барсам деле адамдар аябай аз болот. Бектур балалыгың кайсыл жакта өттү? Балалыгым негизи өзүм Баткенден болом. Ошол жакта эле өттү. Бужум деген айылынан болом. Айылда эле, кадимкидей эле, өрүк кургатып, пешек менеп эле чоңойгонбуз. Апам үйдө эле, үй кожойкеси десем болот. Атам жеке ишкер. Мисалы, сезонго жараша ар кандай кичи бизнестерди кылат. Мисалы, жайында өрүк менен иликтенсе, башка мамлекеттерде да кайнолуу алып сатып, сезонго жараша кичи бизнестерди кылат да. Өзүң канча бир туугансың? 6 бир тууганбыз. Негизи ата-энем жаш эле. Бирок жаш болуум менен 6 бир тууганбыз. Эжем бар, менен улуу 2 жаш улуу. Калгандар эгиз карындаштарым бар, эң кичинекей иним бар, 2 иним бар уулдардан. Буюрса аларга деле колумдан келишинче кеңештеримди берип, сунуштарымды берип, жардамды берген аракет кылам. Эң кичинекей менден кийинки иниме колумдан келсе финансылык жардам берип, дагы башка жагынан жардам берип, анан кийин карындаштарым бар, алар деле окууга кызыгуусу аябай окууга аябай кызыгат алар деле. Мектебинде эң жакшы окуган окуучулардын бири. Аларга деле туура жол көрсөтүп, ошентип жүрөм буюрса. Кичинекейимден эле өзүм адвокат болот деп каялданчумун. Көпчүлүк окуяларда же кинолордо баягы адилетсиздикти көрүп, ошого мен чектип коем деп эле кыйын болуп эле. Анан чоңойгондон кийин ата-энем врач болбойсуңбу деп, врач болосуң деп айтып калды. Аларга деле макул болуп, 11-класска чейин аларга врач болом деп айтып келдим. Анан 11-класска келгенде врач болосуңбу дегенде, жок, мен химия менен биологияны билбейм деп айттым. Ошентип макул деп, алар деле мага ишенишчү, өзүң каалаган кесип танда деп. Анан айтиден коркуп, мен бизнес тандаган болчумун, ачыгын айткандачы. Будапешттеги университетке кантип тапшырып калдың? Интернеттен эле таап калдым. Интернеттен эле таап, ал убакта эми азыр Венгрияга стипендия берилет деген көпчүлүк уже билип калды. Ал убакта билген адам аябай аз болчу. Мен деле кокустан билип калгам. Ошол программаны таап, дагы биякта Будапештте окуучу бар, 1-2, ошолор менен чогуу тапшырганбыз. Өзүңөр эле? Ооба, өзүбүз эле. Казып отуруп эле, анан ошентип эле окууга жолуккансыңыз да? Бул деле тагдыр го дейм, бекерден эмес го дейм. Негизи Будапештте жашоо кандай, кымбатчылыкпы? Мисалы, сен жашаган батириңе канча төлөйсүң? Будапештте негизи арзан эле болчу, бирок инфляция Будапештке аябай эле чоң таасирин тийгизди. Башка Европа мамлекеттерине караганда Венгрияда аябай эле көп болду. Кымбатчылык десем болот. Батир деле Будапешт борбор болгондуктан кымбат. Өзүмдүн батириме орточо $600 транспорт, тамак аш менен кошо бир 800-900 болуп калат го дейм. Бош убактыңда канча саласың? Бош убактымда кантип салам? Негизи бул жакта Будапештте
досторум, байкелерим, тааныштарым көп десем болот. Ошолор менен убакыт өтүп көргөнү же мисалы жума аяктары башка жактарга кыска саякатка барып келгени ошолорду жактырам. Азыр кыш мезгили болгондуктан футбол ойнай албайбыз. Негизи башка күн жылуураак болгондо бул жакта кыргыздар менен жумасына бир жолу же эки жолу футболго барып тургандан же 6-7 максимум 10 жылдарда Кыргызстанга кайтам деген өзүм ниетим бар. Өзүмдүн ичимден эле жаштайман ниеттенип келем. Мисалы Кыргызстандын окуучуларына жардам берсем, инглиз тилин үйрөнтүп, же чет элге жөнөтүп, ошонун аябай өзүм ичимден эңсеп келем. Эми өзүм жасап аткан жумушум азыр кесибим жакшы, бирок ичимден эңсеп келген ошондой ниетим бар буюрса. Мисалы кече эле 1-2 жыл алдын Баткенде согуш башталып кетпеди. Аябай ойлондум ошондо. Мен өзүмдүн кичине болсо да жаштарга билим жагынан жардам берейин деп ошону аябай ойлондум. Буюрса ошондой максаттарым бар. Мисалы жаш окуучуларга тилди үйрөтүп, же жол көрсөтүп деген. Ошол менин максатым буюрса. Азыр бизди көрүп жаткан биздин окурмандарыбыздын, көрөрмандарыбыздын арасында балким ушул Salesforce'ка кызыккандар болушу мүмкүн, IT тармагынан өзүн издегендер болушу мүмкүн. Анан алар эгерде сенин контакттарың сураса, биз бөлүшүп койсок болот да? Ооба, сөзсүз кандай суроолор болсо, кайсыңыздар болот. Колумдан келишинче жардам берген аракет кылам. Эми бардыгыбыз эле ушинтип келгенбиз го да, мен деле толтур адамдардан сурап, кеңеш сурап, алардан жардам менен келгем да. Мен деле башкаларга жардам берүү милдетим деп эсептейм да. Достор, сиз да Бектур сыяктуу IT тармагында иштегиңиз келсе, Salesforce курстарына жазылсаңыз болот. Ал үчүн экрандагы телефон номерлерге байланышыңыз, же болбосо Salesforce курсунун негиздөөчүсү Сейитбек Усмановдун өзүнө да кайрылсаңыз болот. Сейитбек Усманов негизи социалдык тармактардын бардыгында эле аккаунту бар. Жеке өзүнө да кайрылып суроолорду узатсаңыз болот. Биз болсо Бектурга албан ийгиликтерди каалайбыз. Максатыңа жет, өзүң каалагандай ошол чет өлкөдө тажрыйба топтоп, Кыргызстанга келип, ошол биздин жаштарыбызга дагы өзүңдүн билимиң менен, тажрыйбаң менен бөлүш.